bir uğurtam içken suusu üçün Allah'a mактоо айтса, Allah ага разы болот деген. Өзү бизде мусулманчылыкта негизи эле бо, бизде деле бо, биз эми баягы ислам менен тарбияланган элбиз да. Ошондо bir uğur tam suga дагы шүгүр айтыш керек деп айтат туурабы. Bir uğur tam su. Бул Кудайдын бир неамат, берекеттеринен да. Өзү шүгүр айтууда аябай көптөгөн маселелер бар туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир өзүңдү эстей турган тил, өзүңдөн корко турган дил, анан шүкүр кыла турган дене бер деп дуа кылган экен. Адам жөн эмес да, шүгүр кыла турган. Дагы бир жерде болсо, ушундай бир шүгүрдү ушунча деңгээлде чыгарылат, шүкүрдүн аркасында чоң бир казына жатат. Шүгүр айтылганда чоң бир казынанын эшигин ачып алган сыяктуу. Же болсо бир чоң бир кулпу болсо, ал жабык боло турган болсо, ошол кереги убагында ачып алып, кереги жок убакта жаап кое тургандай экен бул да. Bir adam misalsa жашоодо болуп аткан ар бир нерсесине мейли ал жаманчылык болсун, мейли жакшылык болсун да шүгүр кыла турган болсочу, анда субханалла, ал адам эч качан бул дүйнөдө бир мындай бир жаманчылык көрбөйт. Bir бай болгон экен. Муса пайгамбардын заманында. Ал сурайт экен Муса пайгамбарга: "Ey Муса, айтчы" дейт. "Мен Роббиңе жаратуучуңа кабар бер айтчы. Бул кандай нерсе, бул кандай эмне себептен мен байып атам? Бул бир сыры барбы?" дейт экен. Анан ошол жерден макул мен Алладан сурайын деп, анан Тур Сина тоосунда Алла менен Роббиси менен сүйлөшкөнү барганда сурайт: "Ey Алла, ушундай бир пендең суроо берди, анын байлыгынын ушундай бир мындай жибинин аягы кайда? Же болбосо бул эмне себептен сен ушунча берип атасың?" десе, алга кабар айтат экен. Анан баягы Муса алейхиссалам жолдо келатканда баягы бай тозуп алат экен: "Ey Муса, сен Роббиңен сурадыңбы, жаратушуңан сурадыңбы? Эмне себептен мага берилип аттыр?" десе, айткан: "Сен көп шүкүр кылган себебинен Алла берип аттыр" дептир. Көп шүкүр кылган себебинен. Bir günü bir жаш жигит кетип баратыптыр. Анын аркасынан ошол замандын бир абдалдарынан бир чоң бир олиялардын бирөөсү аркасынан түшүптүр караса. Элдерден сурайтмыш: "Ey, бир мындай ушундай Кудайдан корккон бир такыба жигит барды уктум. Ошол кайда?" десе айткан: "Анын бир эле жолу бар" дейт экен. Ал ушундай эртең менен чыгат да, кечине тияк барып кайры келет дейт экен. Ибадатканасына барып. Bir mezgilde makulda oşunda karasa, tine görsetip kalat eкен. Oşunun arkasına erişip jönөптүр. Barıp баягы жигит бараткан мезгилде тоодон бир эчки түшөт экен дагы. Анан баягы эчкини сайт экен, тоо эчки экен баягы. Тоо эчки. Адамдар аткылап жетпегенчи. Тоо эчкинин анын сүтүн саап ичет экен дагы. Анан ар кетип бараткандан бир анар тоголонуп түшөт экен. Ал анарды жейткенден анар кетет экен. Тоонун жанына келгенде тоо өзүнчө бир жылат экен дагы. Ачылып туруп баягы жигит ошого кирип кетип жок, кайып болот экен. Таң калат экен. Бул эмне деген шүгүр, бул эмне деген таң калыштуу нерсе. Аллаху акбар. Анан эртеси күнү ал жигитти күтөт экен. Карса жаш жигит мына үйүнө мында бир жерде чыгайын деп аткан мезгилде шап кармайт экен. Айткан: "Таксы, токтосоңуз, менде бир суроо бар. Мен сизден бир ушундай бир аламат көрдүм көчөгөн, бир чоң бир белги көрдүм. Бул нерсе кандай берилип атат?" десе, айтат экен: "Таксыр, менде эч кандай аламат жок" дейт. "Мен дейт ушу үйүнөн чыккандан баштап: "Ey Алла, сен берген күнүңө шүгүр. Ey Алла, берген абаңа шүгүр. Ey Алла, сен берген сууңа шүгүр. Ey Алла, сен берген чачыңа шүгүр. Ey Алла, ушу бардык эмне көрсөм, Ey Алла, ушу таштын түйүнө өткөзгөнүңө шүгүр. Ушу шүгүр айта берем" дейт. Анан бир тоо эчки түшөт дейт. "Мен сайып ичем" дейт. "Мен бир күн кечке ачка болбойм" дейт. Анан кийин тоодон бир анар тоголонуп түшөт дейт. "Сону мен ошол нерсени жеп алып курсагым тойгузам" дейт. "Болду" деген экен. "Мен билдим" деген экен сен сырыңдычы. Адам баласы эгерде шүгүр айтканды үйрөнсө, шүгүр, алхамдулилла, Кудайга шүгүр деген үйрөнсө, анда сөзсүз ал адам бул дүйнөнүн рызкысы анын алдында тепселип калат. Bir gün Hazreti Umar radıyallahu anh, bir gün emес, günүнгө эле бир адаты бар экен. Hazreti Umar халифа болуп турган заманында ал мындай адамдар келгенде кандайсың деп сурачу экен да. Баягы алхамдулилла, Кудайга шүгүр Алла десе, баягы экен: "Карачы" дейт. "Мен ушул сөздү сенден угуш үчүн, мен сенден кандайсың деп сурадым" деген экен да. Бул Hazreti Умардын эмес экен да. Мисалы, көптөгөн оор адамдар көрөсүң. Негизи эле биздин кыргыздынчы мындай бир каныбызда сиңип калган бир сонун нерсе бар, билесиңер ушуну.
Biz кандайсы жакшы дейбиз да. Өлүп баратса кандайсың деп сурайбыз го. Жакшы өлүп калат да. Любой десе жакшы. Анан бизде илгери жакшынан жаман болот менен чечилчү да, билесиңерби? Кандайсы жакшы? Ой, момундай кылба дейт. Эмнеге десең болбойт болот, болду бүттү. Эч кимден далил айтчу эмес, жөн элечи. Эмне болбойт болсо бүттү, болбойт. Болбойт экенди кетип калат. Эми кээ бир нерселер мында акылга сыйбай турган нерселер да, мисалы бош чаканы эркектин алдынан өтпө. Эми бул шариатта орду деле жок чынчы. Бирок өтпө дейт да. Эмнеге өткөнгө болсоң болбойт болот. Жаман болот. Жаман болот. Бирөө жакшы, бирөө жаман болот, бүттү. Болгон нерсеси ушул субханалла биздин шүгүр айткан, биздин ата-энелерибиздин дилинде субханалла Кудай Тааланы таанып, ушундай бир дайыма ихлас кылып турган биздин ата-энелерибиздин ага бир таана илгерте ата-бабабыздын өткөн жолунун бир бизге көрсөтүп кеткен тарикасы жолу бир. Ошол себептен дайыма шүгүр айталы иншалла. Алла Таала шүгүр кылла, биз көбөйтүп беребиз дейт. Шүгүр кылагыла, көбөйтүп беребиз дейт. Демек, кээ бирин карасам мындай кээ бирде мындай отуруп сүйлөп калам, анан кийин мындай ой келип кетет да. Мисалы көп адамдар бай болууну каалайт да. Дайыма бир бай болууну, иш оңолуп кетишини, бир кандай бир иш оңолгон десем, бул дүйнөдө бир орду тапкысы келет да. Анан кийин ар нерсени эметишет. Ар тияка эметишет, бияка эме кылышат. Анан ошол мезгилде мен дайыма айта берем да. Эмне үчүн биз өзүнө динибизди кармап эле бай болуп кетпейбиз? Икылас менен эле мисалы шүгүр айтып койсоң, икылас менен шүгүр айтып койгон болсоң, Алла өзүңө шүгүр деп койсоң, жол ачылып баштайт экен да. Байлыктын биринчи жолу. Мен баягы бир көп нерсе айтып бердим, ошол үчүн шүгүр дагы адамдын жашоосундагы оңолуштун бир алды да. Бирөө айтат мага, байке шүгүр айтпайсызбы десем, эмнесине шүгүр айтайын дейт. Анан карыз болгондо шүгүр айтайынбы дейт. Эмне тиги балдарым жаман болгондо шүгүр айтайынбы? Анан мындай карап күлүп атсам, эмне жылжыңдайсың дейт мен. Эмне өзүң байкелериңде бар бир аларчы, сен элмек молдо болсоң деп башка каптар десең нөлсүң да 5 копейка. Ушундай да өзүң байкеңде субханалла. Анан кийин байке атам, ооба байке атам да. Сен ушу катының жаман болгондугуна, балдарың жаман чыгып калганына, карыз кредит болуп атканына шүгүр айтышың керек. Десем, сен жинди болуп калгансың дейт да. Кантип ошол дагы бир чоң бир эме да. Алланын алдында бир чоң бир мындай шүгүр айта турган нерсе да. Мындай келесоо болсо дагы субхан аял жоктор жүрөт. Жетпей жүрөт. Жок. Үйлөнбөйсүң, жок дейт да. Бирөөнүн субханалла келесоо болсо да баласы жок. Жок. Болбойт еще. Процент 0. Эч качан көрбөйт ал, бүттү. Шүгүр ачыш керек экен. Канча адамдарчы кредит төлөгөндү койду, акча таба албайт. Ал кредит төлөгөн акча таба алат да туурабы? Шүгүр кылыш керек да туурабы? Чын-чынына келгенде хуснузон дейт да. Ошон үчүн ар бир нерседе жакшы күмөндө болуп, масалла Алла Тааланын берген жакшылыгы да жаманчылыгы бул адам келип шүгүр айта турган болсо, анда сөзсүз Кудай Тааланын жакшылыгы аркаңда эле турат да. Аркаңда эле турат. Ушундай нерсе. Билесиңер да, адамды ажал күтүп турат, ырыскысы аркасына ээрчип жүрөт. Мүмкүн эмес, субханалла, артта калып калбай калчы. Жей турган жейсиң, субханалла, бара турган жериңе барасың. Качып кете албайсың. Жазмыш ушундай. Бирок аракет кылыш эч ким тыйган эмес, Амин. Субханака ва хамдик, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк. Аракет кылалы иншалла.